Мынеке урматтуу көрөрмандар, биз ушунча аракет кылсак дагы суунун чыккан жерине жете албадык. Бирок өтө жакын келдик. Тереңдик түбүндө мына ушунча жогоруга келдик азыр. Мына ушунча бийиктиктен көлдүн үстүнө тамаша кылып атабыз. Изумруд көлү. Караңыздарчы кандай гана кооз. Бир гана ушул булактан түшкөн суусу монтип агып түшүп көлдү пайда кылат экен. Мынакей Изумруд көлү. Ар жагы адам баспагандыктан балырлап кеткен. Ал жака эч ким өтпөйт экен. Эми бул жагы болсо кадимки эле көл. Мынакей жогорудан көрүнүшү. Теги жагында туристтер аябай көп, келген кеткендер четинен гана көрүп кетишет экен. Бул жердин кооздугу болсо бийиктен караганда эми гана башталгандай көрүнөт. Мына ушундай зоолордун койнунда жайгашкан Изумруд көлү. Бийиктиги мына ушундай жерден азыр көлдү тамаша кылып атабыз биз дагы. Аябай кандай кооз. Келиңиздер, Алай жергесинде кичинекей көл бар, Изумруд көлү деп аталган. Келип көрсөңүздөр болот. Кыргыздын бермети, дагы бир бермети. Кичинекей болсо дагы көл. Зоолордун койнунда жайгашкан. Тоо борунан атырып чыккан суудан пайда болгон көл экен. Ар жагы эч ким өтпөгөн саз. Суу жок ал жагында. Ошентсе дагы өзүнчө бир кооз көрүнүш. Бул жери болсо Изумруд көлү.